Саламатсыздар бардактуу көрүүчүлөр. Биз мурунку чыгарылышта Ош базарга келип, Зухра апа экебизди тартып, бүгүнкү күнү кандай өтөт, эмгегин тартып, чогуу иштеп, ушул жашоосун көрүп кеткенбиз. Саат 6-дан 32 өттү, таңкы. 100 сомдун мээнети ушундай экен. 5 жылдан ашты бирок, могу ташкаңызга. Өзүн жасаттыңызбы? Жок, Ош базарынан алгам. Көп жумуш жасабасам болбойт. Зарядка. Мен көтөрө албайм бирок азырчы. Кач май болосун деп кыйкырыштылар. Ошентесиз эле? Эси жок, бирок мындай жайылып турат. Кыргыздын пейили ушундай экенин. Өзүң машинаңды ачасың. Бир ачып жагып коем да. Бул адам сүздөп кетет турбайбы, кармабаса? Бирок мен 1 тонна менен түшүп келем. 1 тонна менен. 5 жылда канча жерге көчүп койдуңуз? 10 жерге көчтүм ошо. 5 жылда 10 жерде. Мына ошол жашоосун көргөндөн кийин көрүүчүлөрдүн арасынан комментарий калтырган ушул бизге жардам, ушул кишиге жардам берели дегендерге биз отчет катары ушул видеону тартып отурабыз. Акча которулган, мына ошол акчасын сиздерге бир отчет катары биз ишеничтүү болуш үчүн ушул Эркин байкебиз. Ассалам алейкум. Биз дал ушул жерде сүйлөшкөнбүз Эркин мырза менен. Зухра апа кандайсыз? Жакшыбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Иштериңиз кандайсыз? Жакшы, рахмат. Биз түндө канчасы салдык эле видеону? 24 күн түнү салыныптыр. 24-түндө түндө биз Ошондо 25-ине караган түнү болуп калды ошондо. Көрүүчүлөрдүн арасынан 25-ине караган түндө акча которуп башташкан. Зухра апайкенин эмгегин баалап, сыйлап, ошол акчаны ошол которгон элдер балким отчет күтөттүр. Ошол ырастап дайындаганбыз. Анан оператор берип чакырайын. Бул жака Эркин байке которулган акчаларды 4 сомдон ар кандай суммада которулуптур. Ар бирин ушундай жазып чыгыптыр. Анан биз сумманы эсептегенбиз. Туура. Жалпы канча сумма чыкты? 22726 сом чыкты окшойт, калпайт. 22726 сом. Жакшы. Эми бул которулган акчалардын негизи көпчүлүгү кайдыгер карабаган биздин элибизде. Ошол байкебизге азды болсо жардам болсун деген элдер да. Анан албетте бул которуп атканда бул акчаны берет бекен деп ойлошу мүмкүн да. Анан биз ошолорго ырастап мына акчаны бердик деп бир өзгөчө Эч кимде ишенбестик болбосун деп ар бирине ушул тыйынына чейин жазгам. Атайын. Анткени ал мага караштуу болгон себебинен мен да соодагермин да. Клиенттер менен ары иштешебиз. Ошол себептен байкеме түшкөн акчаларды ар бир тыйынына чейин жазгам ушул жерден. Жакшы. Негизи баягы биз сүйлөшкөндө бир үйгө жете турган акча чогулуп калат деген бир ой менен, бирок жетпей калды, бирок балким арабыздан дагы жардам беребиз деген. Бирок Кудайга шүгүр, кантсе да байкеме кичине болсо да жардам болот деген үмүттөбүз. Анда көрүүчүлөрдүн бир назарында акчаңызды берип коюңуз, мына акчаны чогулткан акча берилди. Зухра апа экебизге Албетте. Сороке, мынакей мен сизге айткандай, ар бирин жазып, тыйынына чейин эсептедим. Мына мен сизге айткандай эле башында 22700 канча деп айттым? 26 сом, Ошонун баарын тыйынына чейин сизге мен колуңузга карматайын, Ошо макул десеңиз. Жерден эсептели. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Өзüm akşam boşa oturacağım bakın. Biraz cephe alışıp. Так, 18 bin lira oturuz. Так, 18, 19, 20, 21, 22 bin 500. Так, 22 bin 726 son degeni var. Oturuz, buradan tıyımlarına görelim. Так, 10, 26 сом мынакей. Ар бир тыйынына чейин эске сөз бергендей, Ошо, Эркин байке, сизге чоң рахмат. Алла разы болсун. Рахмат. Зухра байке, сиздин ишиңизге ийгилик. Ар дайым элдин кызматында болуңуз. Негизи базар сиздер бар өркүндөп атат да. Сиздер жок болсо эл эмне кылат эле деген суроо. Ар дайым бар болуңуздар, буюрса жакшылыктардан көрүшөлү Эркин байке. Рахмат. Ар дайым Өз элим ушу жардам берген ким жардам берген, колун сунган жакшылыктарга баарына рахмат, Алла разы болсун. Мына акебиз кичине болсо да, жок дегенде кичине болсо да, квартирага кичине болсо да, жакшылыктарга колдонуп коюңуз, биздин атыбыздан кичине болсо да жардам болсун. Ошол. Чоң рахмат сиздерге. Сизге рахмат. Жакшылыктардан көрүшөлү. Зухра байке, чоң рахмат сизге. Сизге да Алла разы болсун. Үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Балдарыңызды өбүп коюңуз биздин атыбыздан. Рахмат. Каршы үйүнө бара албай калдык, Сиздактан жол бүтүрөлү. Рахмат.